Таңыңыздар мен урматтуу телекөрөрмандар, студиябызга Кыргыздын сыймыктуу уулу топ жарган дейбизби? Жигиттердин бири УТРКнын Айтыштөр теледолбоорунун жеңүүчүсү, миллиондун ээси, төлгө кылып биз сыймыктанып айтып коелу, дал ушул былтыры Байдулла Сорнобаев атабыздын 90 жылдыгында баш байге жеңген биздин төкмө акындардын арасында мынакей орду бар Акматбек Султан уулу Куттуу студиясына келип отурат. Акматбайдын колун кармайлы. Байгеңиз кут болсун. Байгеңиз кут болсун. Азаматсыз, ийгиликтериңиз арта берсин. Чаңыраак. Бар болуңуздар. Студиябызга куш келипсиз. Акматбай, айтсаңыз, азыр эле Чыңгыздагы белгилеп өттү. Негизи Кыргызда айтып коюшат ырымчыл депчи. Сизде да ушундай бир жазылбаган мыйзамдарыңыз барбы жашоодо? Албетте, биздин ата-бабабыздан каныбызга өткөн ушу табигаттын бир кыр-сырларын тааныган биздин ишенимдер баары бизге өтсө керек. Анан мен дагы албетте ырымдап. Мисалы? Ошо мен карасам, историяны карасам, деген бир келип калды Фейсбуктан бир. Карасам ошо былтыр 16-сында, 17-синде ошо Байдулла Сорнобаев атанын айтышы болгон экен да, майдын 17-синде. Анан быйыл 16-сында болду. Жылдан жылга байга көбөйүп, кадыр барып көтөрүлүп, Кудай кут кылсын. Чоң рахмат, чоң рахмат. Негизи Кыргызда дагы 7 деген сан, 17 деген сан жакшы деп коет го мындай. Нумерология илимине эгер тактап ыңгап кетсекчи, баягы күчтүү болуш үчүн күчтүүлөр менен катар жүрүш керек деп атпайбы? Анан өзүң дээр ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт Кыргызда. Анан ал жерге эч ким жеңилип калайын деп чыккан жок. Бардыгы эле үмүт менен, тилек менен, максат менен чыкты дегендей. Долбоордун жүрүшү биз да көрүп аттык, мындай кызыктуу болду. Акындардын бир ачылышына, мындай жаңы жолго түшүшүнө, алым сабактардын сизге жаңылык болдубу же баарына даяр белеңиз? Мага баары эле биз бала кезден бери аралашып жүргөн жанрлар, бирок баары баягы ушундай чоң сахналарга көтөрүлбөгөн жанрлар болду да. Мисалы, апыртуу болсо, мында абдан жакшы болду. Апыртуу эмде мурда чечен акындардын баягы жетишкен ийгиликтерин бизге мурас болуп калгандар болгон да. Анан азыркы заманда жок болчу. Анан табышмак айтыш илгери болгон экен. Жеңи жок барып аталарыбыздан, мурдагыларда. Анан мында табышмак болбой калды. Эмкисинде болот деп атат, Кудай буйрса. Кече ак кыз карындашыбыздын айткан жакшы болду. Атайын келип, апамды атама алып бердим. Бир жылдан кийин мен төрөлөйүн деп атайын тапшырма берип кеттим депчи. Ушул айтарым. Сиз айткандай сиздей мыкты уулду тарбиялаган ата-энеге рахмат, сизди көтөргөн элге рахмат дегендей. Атаандаштык күч болду. Сиздин оюңуз боюнча. Ошондой эле болдубу же өзүңүзгө иштеп турдуңузбу? Жок эми. Башка акындардын даярдыгы да күч болчу. Бул буйрук да, сиз айткандайчы. Ар бир акын эле баары эле маарага умтулуш үчүн жарышка түшөт да, тулпарда эле. Бирок эми баягы өзгөлөрдүн күчтүү экенинен коркпо, өзүң күчтүү болсоң ошол жетет деген сөз бар. Анан мен дагы сапарда болуп калып, жакшы даярдана албай калдым. Ошо 10 күндөй болуп Бакуга барганбыз, Өзбекстанга барганбыз. Анан мен ойлогом, мындай жыйынтык күткөн эмесмин. Бирок Кудай буйрса айла жок экен, жакшы болду. Анда телевизордон көрө жатарсыздар. Тилекке жараша деңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук каналдан көрөсүздөр жыйынтыгын. Айтсаңыз, ушул чет өлкөгө болгон сапарыңыз тууралуу. Биз Түрксойдун 30 жылдыгы, анан Азербайжандагы Шуша шаары, Түрксойдун быйылкы маданий борбору аталыптыр. Анан ошол жака барганбыз. Кара Бүлбүл деген бир гүл өсөт экен. Ошо Кара Бүлбүл деген гүлдүн атында фестиваль болду. Ага катыштык. Анан Түрксойдун 30 жылдыгы экөө катар болду. Ал жака барып келдик. Карабак деген жерди көрдүк. Шуша деген шаар бар экен, таштан курулган. Абдан көп талаш болуптур ал жерде. Азари туугандардын баарысы кубанып, жеңишин куттуктап, ошо түптүү түрк калкы менен бөлүшүп атыптыр. Жакшы.
жакшы. Анан Акмат мырзанын өзүнүн дагы мындай чыгармачылыктан бөлөк дагы башка нерселерге көп кызыгып келесиз. Дүйнө аламы, жасалма интеллект, айтор дүйнөнүн өзгөрүп жаткандыгы тууралуу. Анан айтсаңыз, негизи адам баласы өзү кантип издениш керек, өзү кантип өсүш керек? Эми адам баласы азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз заманды ээрчип бараткан элдердин катарына киребиз. Заманды жаратып, баягы заманды алдыга сүйрөп бараткан бир оң эле мамлекет болсо керек негизи. Биз ошолордун жараткан товарларын бакыт санап, колдонуп, ошону бир турмушубуздун бийик стандарты катары колдонуп келаткан калктарданбыз. Өнүгүү үчүн албетте билим алыш керек, андан башка жол жок. Анан талыкпай изденүү керек. Билимдин пайдабалын европалыктар түптөп кеткен, англисче үйрөнүшүбүз керек биздин балдар. Анан мен дайым ырдап келем. Жети атаңдын кимин бил, жети элдин тилин бил, жетимиш аалам суктансын, жети жүз түрдүү билим бил, эмне шумдук билсең да бирок эне тилден кийин бил деп. Анан ошо эне тилибизди сакташыбыз керек. Биз болсо жоголуп кетүү коркунучунда турган элдердин катарына кирет экенбиз. Анан бизде түйшүк абдан көп. Сиз айткандай, ар бир кыргыз уулу, ар бир кыргыздын кызы миңдеген адамга татыктуу билим өнөр үйрөнүшүбүз керек окшойт. Туура айтасыз. Эми ошончо дагы сиздердей уулдар турганда үмүт такыр өлөт дейт го. Кудай буйрса, келечегибиз кең, дагы өнүгүүнүн, ийгиликтердин далайын жаратабыз деген үмүт бар. Эми колго комуз алып келдиңиз. Бизди көрүп аткан телекөрөрмандар бакылдата бербей ырдатса болмок деп атса керек. Мамыктай майдын таңында, жамгыр жаап турган чагында, мен заманга айтам сүйүнчү замананын тагында. Чыңгыз Нургыз эң асылдар, жанаша турат жанымда. Ак комуз турса колумда, арылбас таалай багымда. Ошоң ак батаң алсам кыргыздан ардайым болом табымда. Ийгилик менен ден соолук, тыныштык болсун деп тилейм, ардайым кыргыз элдин баарында. Таң менен өмүр жаңырып, суу менен өмүр агылып, баш жагы болсо булактай этеги кенен жайылып, айтор арышы арышта парат өмүрлөр. Жакшылык болсо жадырап жайнап калат о көңүлдөр. Бардык бакыт таалайда, эр жигит үчүн элим бер. Эр жигиттин о эмгегин эл журтум көрсүн ардайым, өнүгүп өссүн деп тилейм. Ар кыргыздын балдарын, кыргыздын ар бир кыздары, турмуштун тийбей ызгары, кызгалдактай жайнасын, кылымдык эмгек арнасын. Кыраң кыргыз уулдарынын канаты такыр талбасын. Манастын көчүн кыргыздар миллиард сансыз кылымга, ошо муң айтпай ой нарыктуу жалгасын. Эмиң айтыш төрт эле долбоордон, айтыш деген чоң жолдон. Алдыңарга мен келдим, Алла Таала кудурет мага буйруп койгондон. Эми ал сыйлык деген элдики, сыймык деген элдики. Бир канаң азаматтык ар милдет ак эмгек болсун меники. Эл деңиз болсо мен тамчы, эл токой болсоң о мен жарчы. Эл жер болсо мен дарак, эл китеп болсо мен барак. Ошого жакшылыктын баарысын жаштарына эл каалап,
бата берип турганда, эмине жетсин кыргызым эл үчүн эмгек кылганга. Ушу миллион байге буйруса атактан жететте миңдеген сансыз жылдарга. Өнөргө кылган камылга, эң өзгөчө баалуу табылга. Ар дайым болсун чоңдордун ушуң акындык өнөр жадында. Рахмат айтам башкысы президентибиз Садырга, өнөрдү дайым колдогон, өрнөктүү жолду жолдогон. Жакшыларыбыз дагы бар, ынтымак болсоң ортодо рызкы бакыт табылар. Ден соолук болсун өмүрдө күндө таңдай жаңырар. Көңүлдөр ой болсун ар дайым, балы да бар нары бар. Өмүр болсун Кыргызда, өрнөгү бар шаңы бар. Ден соолукта болгула ак калпак кыргыз барыңар. Ошо жаңыра берсин ар дайым, жаркыган ушул өмүрдө. Ошо жакшылык үчүн таңыңар. Бар болуңуз. Ооба, бизде белгилей кетишибиз керек. Айтыштар теле долбоорунун ишке ашына биздин президентибиз Садыр Жапаровдун, ошондой эле Улуттук 1-канал жана Кыргыз Улуттук Манас театры биргелештирип уюштурулган чоң иш-чара болду. Миллионутту деп атабыз, бирок бул өнөр сиздин өзүңүздүн турушуңуз миллиардтарга татый турган. Алайым ден соолук берсин. Акыныбыздын айткан сөзү бар го, шумкар кылган шумкарды тумшугу менен тырмагы, жигит кылган жигит айтканы менен кылган деп. Ийгиликтерди багынта бериңиз, зобалоңуз бийликтей берсин. Сапарыбызды улайбыз. Муратбек Султанбеков ойлоп тапкан велосипед тууралуу сөз кылат экенбиз. Акмат айтып атпайбы, биз ээрчип жүргөн элдерденбиз деп. Уучубуз кор эмес экен, Кудай бурса, сүйүнөлү.